Саламатсыздарбы, урматтуу Факт Кейжин маалымат порталынын эл тараза берүүсүнүн көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Дордой базарында араба тартып кызмат кылган кызматкерлердин жашоонун чагылдырмакчыбыз. Пандемияга чейин кандай жумуш болчу, азыр пандемия учурунда кандай жумуш болуп атат? Мына ушул боюнча биз толук силерге жеткирмекчибиз. Анда эмесе биз менен болуп, биз менен алыстабаңыздар. Пандемияга чейин сиздердин жумуш кандай жүрүп жаткан? Кызматыңыз? Акча кандай акча тапчыңыздар? Мурун 5 жыл мурун жакшы эле болуп жүрсө жумуштарыбыз. Азыр энди бой калды. Энди 200-300 сом акча таап, бала чаганы багып турабыз. Ошол. Кайсыл тарапка жүктү көп алып чыгып кетип атышат? Чимгенский тарапка. Бул жумушуңуздарда кандай кыйынчылыктар болуп атат азыр? Кыйынчылыктар эми көп да, жумуш болбой атат, отурабыз, болгондо болот, болбогондо жок, кетебиз үйгө. 1-200 сом, 100 сом иштеп, ушу бала чагага кылып беребиз. Азыр оору жок элек да азырынча. Ушул Кудайга иштери кандай болуп атат? Бизнестер жакшы болуп атат. Кирип келатканда кандай болуп атат? Кирүүгө алганда охрана текшерип, маска кийип турабыз. Кудайга шүгүр жакшы эле азыр. Пандемия ушул карантин учурунда кандай жумуш болуп атат? Канча каражат таап атасыз? Ага чейин жумуш жакшы эле болгон. Ал кезде өзүнүн эсинг Россия ачык болгон, Казакстан, коңшулар Тажикстан, Өзбекстан республикалары ачык болгон, жумуш жакшы эле болгон. Мисалы эми средний канча десем, ал күндөр эми 500 миңге чейин күнүнө таап турганбыз. Сиз ушул жерден башка жерге чейин жүк алып барсаңыз канча сом аласыз? Карго 150ден 300 сомго чейин. Эми жүгүнө жараша. Көбүрөөк жүк болсо, оор болсо, каргого эми баягы бир ташка селе болсо 300 сом, 400 сом берет клиенттер. Мисалы, дезинфекция иштери сиздерде базарга кирип келатканда жумуш башталган кезде кандай кылышат? Жумуш башталган кезде жакшы эле, жумуштан кийин болот дезинфекция. Саат 2-3төн кийин. 2-1де уже жабыла баштайт. Мурункуда эрте ачылбай калды контейнерлер. Азыр 8-9да ачылып атат. Даже 10да келишип атат. 10да келет, 4 саат гана, 3 саат, 4 саат жумуш болуп атат. Саат 2ге чейин. Азыркы учурда жүктү кайсыл тарапка көп алып кетип аткандар бар? Жүк эми отправкалардан бизге неметет, особенно эсинг Россияга, Казакстанга. Особенно 2 шаарда азыркы мезгилде, азыркы учурда. Анан эми шүгүр эми азыр эми анчалык деле эме акчада эмес, эми азыр чайчакка чыгып атат. 200-300, иногда 400 сом болуп атат. Жумуш өзүбүздө эле азыр базардын ичинде эле. Bir-birini tıştan içkeri alıp giresin, içinden tışka alıp çıkarsın, Aziyes'te uçunda bazarlar var da, 15 bazar var burada. Şöyle birini taşıp. O. Pandemiyaga чейин сиздердин жумушуңуздар кандай иштеп аткансыздар, канча акча тапчысыздар? Азыр пандемия учурунда сиздердин жумушуңуздар кандай болот? Жана канча акча каражатын таап атасыздар? Бул пандемияга чейин 100 миңден тапчыбыз күндө. Анан азыр уже анча жок да, бала чакага чай пайга чыгып турат. Ошо 200-300 сом, 400 сом иштейбиз. Жакшы иштегенде 500 сом, 1000 сомго чейин чыгат азыр деле. Просто андай күндөр жок да. Границалар жабык. Соода жок. Биринчи ушул жумушка кирип атканда кандай документтер же кандай шарттар менен киресиздер? Кадимкидей эле, как положено, как государственный эле да. Паспортубузду кадимкидей коюп, каяктан бүт данный адрестер жазылат, каякта жашагандарын полный жазылып, шундагы. Мисалы, ушул азыр дезинфекция иштери кандай болот? Сиздер текшерип киргизип атышабы? Текшерип киргизет, маска менен жүрөт. Как положено. Бул жумуш, албетте жумуштун баары кыйын деңизчи. Сиздердин жумушта эң өзгөчө кыйынчылыгы кайсы? Кыйынчылыгы билбейм, бизде жумуш жок эң кыйын да. Жумуш болуп турса оңой баары эле. Биз өзүбүз көнүп калганбыз. Өзүбүздүн жумушубузга такпыз. Ошо. Ошо эми өзүңөр билгендей жумуш басаңдап кетти пандемиядан кийин. Ага чейин деле кыйраткан эмес эле, азыр огош бетер кыйналып түштү. Жалпы эми базарда айтпасак, жалпы эл деле кыйналып атат. Жөн эле эгоист болуп берели, чынын келгенде. Эми Кудайга шүгүр, Кудайдын жардамы менен кичине болсо да тирилип атат. Бирок өзүңөр бир сыйра сурамжылоо жүргүзгөндө ошо балдардын
жанакы көйгөй менен кичине границалар ачылса, ушу чегаралар ачылса кичине жумуш жүрүп кетет беле деген үмүттө жүрүшөт акчылар. Эми баары Кудайдын буйругу менен эмне дейбиз. Ошол араба тартып иштегендерге кандай шарттар түзгөрө аласыздар? Биз ошо араба иштегендерге шарт түзгөндө жумушка келгенде необходимый документтерди чогултуп кичине жеңилдик беребиз. Бир аз убакыт менен анткени бизге ар кандай адамдар келет акчылар. Эми билесиңер, ранее судимыйларды көп жумушка ала бербейт көп жерде. Анан бизде андайлар да бар. Чын айткандачы, жумуш жоктугунан улам келишет. Анан баягы жашоодо кыйналып калгандар бар. Колдон келсе жакшы эле жардам беребиз. Мисалы, базар акысы күнүнө 10 сом эле төлөшөт. Мисалы, базарды иштеген үчүн 10 сом төлөшөт да. Ушул жагынан жеңилдик болот. Анча-мынча социальный жардамдар болот. Аттуу баштуулардан, кичине колундагылардан, ушу Дордойдун профсоюзунан болуп калат. Дордой Салымбековдор өздөрүнөн болуп калат. Ушу баягы старший проходдор деген бар. Колунда бар жакшы инсандар, ошолордон жардам болот. Көп эле көбүнчө ушу карантинде көп байкадым, көп жардамдар болду. Жумушка алып атканда жаш курагы менен чектелеби? Обязательно. Жаш курагы 18 жаштан жогору болот. Анан сиз тууралуу суроо бердиз, кээде келип калат. 8 класс, 9 класс балдар ата-энеси жалдырап келет. Эми кормилица жок, кичине жардам берсин. Жесир аялдар келет, бир 5-6 баласы менен ушу улуу балам эптеп кичине мындан ырыскы тапканга жардам берсин деген. Эми аларды чын айтканда жумушка алыш туура эмес болуп калат да, мыйзамга ылайык келбей калат да. Анан эптеп жол көрсөтөбүз, башка жумуш, мындай жеңилирээк жумуш, эми бул оор жумуш да. Баланын өсүшүнө да кыйын болуп калат. Эми 8-9 класс бала өсүп келаткан бала ден соолугуна кыйын болуп калат да. Анан чыкты кирди, эми бизде зайчик деп коюшат. Ошондойлор көп, ошентип иштеп кете беришет. Бизден качат ушу сотрудниктер жакы, рахмат СБларга, ушулар кармап кичине порядок наводить берип турат. Ушундай болуп калат. 18 жаштан канча жашка чейин? Эми 18ден өйдө порог жок. Эми ар кандай чектөө жок. Бизде азыр 70-75 жаштагы кишилер деле аксакалдар бар. Мисалы, уже 25 жылдан бери, уже Дордо ачылгандан бери иштеп жүргөн стажы толуп калган аксакалдар деле бар. Жаш жигиттер деле бар. Ушу келип эле, мындайча айтканда, шаарга келип эле ырыскысын ушул жактан теп жеп, үй бүлөлүү, уже неберелүү болуп аткандар деле бар. Эмне да азыр пандемия учурда оору азырынча жок элек, токтой элек. Ушул азыр дезинфекция иштери кандай болот базарда? Ар бир биринчи күн сайын дезинфекция болот. Мурдун острый, красный зона деп биринчи күчүп аткан маалда күнүгө кечинде кылчу, ар бир определенный участоктары дезинфекция болчу. Анын өзүнчө ответственныйлары бар. Берде ушу ар бир кире бериште СБлар сотрудниктер турат, жанакы тепловизор менен эмесин текшерип турат, температурасын ар бир кирген кардардын да, мындайча айтканда. Кудайга шүгүр, масочный режим колдонобуз деп айтабыз. Анан кээде тоң моюндуктар болуп калат. Ага чара колдонуп атабыз. Милдеттин жүктөтөбүз, атайын баягы кагаздар бар, буйруктар жазылган, милдеттенген да. Ошого жараша кичине иш жүрүп атат. Эми ар бир жаран өзү үчүн да, ден соолугу өзү үчүн. Кудай буйрса жакшы, Кудайым бар эми. Аяп кетербиз. Карантинге чейин кандай жумушуңуз кандай болчу? Каражат кандай тапчыңыз? Азыр карантин учурунда кандай жумуш болот? Карантинде бир аз кичине кыйынчылыктар болду. Азыр Кудайга шүгүр. Дордойдо жакшы, элдер иштеп турат. Баары жетиштүү. Кудайга шүгүр. Бир күндө канча суммада акча тапканга аракет кыласыз? Бир күндө 1000 сом, 2000 ушундай орто эсеп менен. Бул карантинге чейинки сумма? Карантинге чейинки 500-600 иштегенбиз. Азыр Кудайга шүгүр 1000ден 2000ден ушундай болуп атат. Товарларды кайсыл жактардан алып кетесиздер? Кайсыл жактарга кимдер алат көбүнчө? Товар Түркия, Индия, нарык биракка кетет, Арабияга. Жакшы Кудайга шүгүр, Дордойдо эң негизи жакшы эле болуп атат. Аллага шүгүр. Элдер иштеп жатат. Иштер болуп жатат акырынан. Бул пандемия болбой туруп иш жакшы болчу эле. Кудайга шүгүр, 1000 сом, 2000ден чыкты элек. Азыр пандемияга байланыштуу азыр күндө 800 000 ушундай болот. Пандемия көп эле элдерди кыйнап, карапайым элдер көбүнчө кыйнап койду.
кийин карапайым эл мындай баары чыдады да. Чыдап кийин ачкачылыкта мындай кичине кыйналып, кийин тачкага деле кирип чакырып үй-бүлөлөргө кичине жардам берип аткандар болду, тачкичилер. Жардам бербегендер деле болду. Сиздерге эң көп кайсыл жака жүк алып барганга кайрылышат? Алып барабыз деп кайсы кимдер кайрылат? Түшкөнчө карго. Карго ичкери киребиз. Ичинен сыртка алып чыгасыздар, Жок, бул жерден Чимкентскийден ичине киргизебиз. Ичинен сыртканын ичине, Бул жерден карго барабыз. Пандемияга чейин сиздердин жумуш жакшы эле жүрүп келген да. Андан кийин азыр кандай болуп калды? Кыйынчылыктар болот абы? Пандемия кандай десем бир 200% өзгөртүү болду. Пандемияга чейин могулар бүт толо товар болуп, тачкистер иштеп жүргөн, нан таап жеп жүргөн. Пандемиядан кийин кадимкидей билинди. Азыр тачкистерибиз бир 60% кыскарды. Себеби жумуш жоктугунан, уже границалар жабык, товар өтпөйт. Жумуш жоктугунан көбү стройкага чыгып кетти, айылга кетти. Өзгөрүү болду кадимкидей. Эми ушул илдеттен эсен-аман чыгып алсак, буюрса кайра ушул соода тармагы жанданып баштаса, кайра ошол араба тарткандарды жумушка чакырасыздарбы? Эми алар биз чакырбасак деле өздөрү келет, себеби алар бүт документалный. Мисалы үчүн мен өзүмдүн Восток базарда, мен өзүмдө 100га жакын бала бар. Бүт баары документалный. Себеби булар 6 ай сайын тапшырып турат документтерин, жаңылап турат, формаларын жаңылап турат. Бүт эмесин төлөп турат. Алар бүт баары келет, буюрса базар иштеп, жолдор ачылып, соода башталса бүт баары кайра келет, кайра иштейт. Ошол араба тартып иштегендердин акчасы кандай, канча табат? Өздөрүнөн уктуп, бирок сизден дагы өкмөтүңүз атасыздар. Бир күндө канча табат? Эми бул кандай десем, ар ким өзүнүн аракетине жараша болот. Мисалы үчүн аракет кылгандар жакшы эле табат. Аракет кылса отуруп кечке чейин мындай эле кеткендер да болот. Анан бактыга жараша Аллахын бергени ар ким ар кандай табып атат. Ошол Ушуну менен тирилик кылса болот да. Сиз эми ошол бригадир экенсиз. Алар бул жерге мынча жүктү жеткирдим деп сизге келип айтабы же? Жок, мага келип айтпайт. Мен болгону ушу детский базардын тартибин көзөмөлдөйм. Анан келип кеткен эмелерди көзөмөлдөйм. Анан эң негизгиси кандай деп айтсам, бийлик менен тачкистердин ортосунда көпүрөмүн да. Бийлик жактан собрание болсо 2000 тачкиси, 1000 тачкиси чогултуш кийин. А бизге ошо бригадирлер деле чыгарат. Боло турган нерсени бизге айтат. Не кылыш керек, не болуп атат. А мен келип тачкистерге айтам. Ар бир нерсени ушундай ортодо байланыш да биздики.